Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде 17 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны мен Асель Болотбекова алып барам. Бүгүн 17 августта Бир Бол саясий партиясы 9-чу кезексиз съездин өткөрдү. Партия лидери Алтынбек Сулайманов съездин жүрүшүндө сөз сүйлөп, партия толугу менен жаңылангандыгын билдирди. Ошондой эле курултайда партиянын инновациялык реформалардын мезгили программасы талкууланды. Анда Бир Бол саясий партиясы бийликке оппозиция болот. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов партиянын бүгүнкү съездинде жарыялады. Алтынбек Сулайманов башында турган Бир Бол 2015-жылы партияга келген 6 партиянын бири. Ал ирет партиянын курамында мурдагы премьер-министрлер Кубанычбек Жумалиев, Игорь Чудинов, вице-премьер Акылбек Жапаров, мурдагы башкы прокурор Мыктыбек Абдылдаев бар эле. Бул ирет партиянын саясий кеңеши 90% жаңыланганы айтылып, алардын айрымдарынын аттары аталган. Катарында Алмамбек Шыкмаматов, Айжан Чыныбаева, Гүлнара Төралиева жана башка жаштар кошулган. Сибирь аба компаниясынын Новосибирск-Бишкек багытындагы чартердик каттамы менен дагы 182 кыргызстандык келди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, учак менен кош бойлуу, балалуу кыз келиндер, оорукчан жана улгайган адамдар, мекенине чукул кайтууга муктаж болгон жарандар, Сибирь аймагындагы окуу жайларда окуган студенттер келишти. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка караганда, Бишкек менен Оштон Орусиянын шаарларына 15 августтан баштап учактар каттай баштаган. Жалпысынан 30 августка чейин 16 каттан болоору кабарланды. Акыркы маалымат боюнча өлкө аймагында 135 кишинин коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова брифинг маалында билдирди. Анын айтымында булардын арасындагы 5-өө медицина кызматкери. Ору жайылган март айынан бери вируска кабылган кыргызстандыктардын жалпы саны 41 991 болду. Ал эми бир суткада бир адам коронавирустан каза болуп, ушуну менен жалпы каза болгондордун саны 1496-га жетти. Илдетке чалдыккандардын саны Бишкек шаары боюнча 35, Ош шаарында 1, Ош облусунда 13, Баткен облусунда 19, Жалал Абад аймагында 25, Нарын жергесинде 3, Таласта 3, Чүй өрөөнүндө 21, Ысык көлдө 15. Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум бүгүн да уланат. Окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергеген Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаев баштаган 19 адамга айып койгон. 12 августка белгиленген жараян бир катар адвокаттардын ооруп сотко келе албай калганына байланыштуу 17 августка жылдырылган. Аталган иште айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошовдун азаттыкка билдиргени боюнча сотто айыптоо иштери менен таанышуу аягына чыга элек. Сотко иши өткөн 14 айыпталуучунун ичинен Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында. 1-май райондук соту 23 июнда Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 2 айга кескен. Сот аны сыйлыктарынан, өзүнө жана жакындарына таандык мүлкүнөн да ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Кыргызстан биринчи жарым жылдыкта 10 тонна 240 килограмм алтын сатканын Улуттук статистика комитети билдирди. 538 миллион доллар наркындагы бул кымбат баалуу металл быйыл толугу менен Улуу Британияга сатылган. Эске салсак, өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгында 9 тонна 430 килограммдан көбүрөөк алтын сатылып, анда да Улуу Британияга экспорттолгон. 6,8 тонна күмүш Швейцарияга кеткен. Ал эми суммасы 3,6 миллион доллардан көбүрөөк экени айтылган. Ал эми өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырсак, андагы экспорт 3 тоннаны түзгөн. Кыргызстандан мындан сырткары кымбат баалуу металлдардын 1640 тонна калдыгы чыгып, ал 1,757 миң долларга бааланган. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде 9,6 миллион долларлык 2,4 миң тонна баалуу металл сыртка чыгарылган. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаев каза болду. Бул туурасында казакстандык басылмалар жазды. Алдын ала маалымат боюнча, ал Лондондо жүрөгү токтоп калып көз жумган. Айсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин уулу. 16 август күнү каза болгон Айсултан Назарбаев 26 августта 30 жашка чыкмак. Азырынча Нурсултан Назарбаев менен президент Касым Жомарт Токаев бул окуя боюнча үн ката элек.
Мамлекеттик салык кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башкы инспектору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалым болгондой, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурунку жетекчилиги тарабынан ири суммадагы акча каражатынын чыгарылып кетиши боюнча сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Учурда кылмышка шектүү жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен айыпталууда. 15 августта 1 май райондук соту тарабынан анын баш коргоо чарасы тандалып, камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алдыда аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушуну менен 17 августка алынган жаңылыктардын түшкү топтому аягына чыкты. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.